жөн. Айтқаны Улан Қошқорбаев 1984 жылы туылған 7 февралда. Мен апасы болам. Балам андай бейбаш bir жақалай жүгіре берген бала меселе. Үй жақшына жүрген бала. Эми şu қыздарды мынтып кетті, антып кетті деп көп телефон чалуулар болгондо кеткен балам. Ачыгын айтайын. Анан кийин куткарышам. Биз барбасак ким барат? Биздин жерибизде жашап аткан башка улуттун эли жөн жашабай, эмне үчүн бизге коодалаң салат деген ой кетип, анан кийин кетип калды. Биз барба дегетик ата-энелик милдетибизди аткарып. Болбой силер отура бергиле. Биз чыкпасак, элдин баары качып бала чакасын алып Тооташка кетип калса, ошти ким коргойт деп кетип калды патриот болуп. Анан кийин эле ушинтип ок чачырап ушундай болду. Эми ошонун айланасында бир эле менин балам болбосо керек. 1000 деген бала болса керек, эл журт, эл кыргыздар болса керек. Канчасы заложник болду, канчасы өлдү, канчасын өзбектер өзүнүн өзбегине кошуп алды, Куда билет. 9-эл экен. 90-жылы Тополоңдо дагы кыргыздарга аэропорт жакты түз жерди берип койду деген шылтоо менен ана Андижан келиапты деп Тополоңдо катуу чыгарып ошондо да үйлөрүбүздөрдө ошондо да биз качкын болуп өзүбүздүн жерибизде жашап атып өзүбүз качкын болгонбуз. Ошол өзбек калкы жөн жашабай калды эле. Аябай жөн жашабай калды эле. Жөн жашабаганын себеби аябай байып ресторан, кафелерди салды, мектептерди курду, неме окуй турган университет, мектеп карыш баскан сайын өзбекти байбетек кылып өзбек. Биз башка улуттун өкүлдөрүнө кысымдык кылбайлык. Жайрап жашнап жашай берсин кылып Кыргызстаныбызды, Ошубузду, Бишкегибизди общий дом кылып, Акаев атабыз айткандай кылып. Жакшынакай кылып жашатып койсок, Кыргыздын аз сандуулугунан пайдаланып, өкмөтүбүздүн тигиндей кубаланып кеткендигинен пайдаланып, өкмөт башчыбыздын катын болгондугунан пайдаланып, бизди басып алмакчы болду, чындыгына айтканда эле. Басып алмакчы болду эле. Кыргыздар дагы жөн койдук биз. Айланабызда кыргыздар ушул эле жүрөт неме, өзбек калкы. Жакшына эле жүрөт. Булар бизди кыргыз деп да сүйлөбөйт, мәшлер деп коет, илгертен эле мәшлер деп коет. Кергеп айтып, бираса Ирастанган экен. Ошол 90-жылдан баштап булар бүт куралданып бүтүптүр. Биздин бала чака эл журт айтып атат, мишмиштин туури жагы бар. Жок жерде мишмиш. Эл айтса, калк айтпайт. Чындыкты гана айтат эл. Элдин оозунан эч кандай жалган кеп чыкпайт. 70 жаштагы кемпиринен бери ушу үйүнө өрт койгон кыргыздар айтты. Балам Эже сиз башка нерсени коюңуз да, балаңыз ушу 7 кызды 70 жаштагы өзбектин кемпиринен бери автомат кармап отурат дейт. Көргөн кыргыз балдар айтып атат. Эже балаңыз жөнүндө айтсаңыз, балаңыз ушу 7 кызды куткарып калып, анан кийин ошол кыз кыркынды өлгөн житкенди көчөгөйдөн кыргыздын өлүктөрүн чогулта коям, машинага сала коебуз деп балам ок күчүптүр. Ошол эле жерде 22 жерине ок тийиптир. Анан өзүн өзү аткан жок да, ушундай калтак менен кыргыз деген куралды билбеген калк экенбиз. Мо калк экенбиз. Билинип калдык мынандайда. Аты жөнүңүздү айтыңыз. Аты жөнүм ошо Улан баланын апасы болом. Атым Токонова Бурмакан. Атасына бирек сөз берсин. Мен атасы болом. Бала өзү менен бирге иштеп, кандайдыр бир жакшы тарбияда жүргөн бала эле. Бул бизди тетиги обществодагы көп студент кыздарыбызга тийип, анан ушу кыздарга тиет деген эмне кеп деп, ушуга бара калам деп, анан ошол жерде Обул гайды басып алган жеринен ажыратып жүргөн жеринен 22-23 жерине ок жеп, анан бала ушундай учуп кетти. Мен ага деле нааразычылыгым жок. Биздин кыргыздарыбыздын кыздары эмне тийишет? Бунун биринчи суроо. Экинчи, ушинтип күйүткө батып отурсам, жогорку кеңештекилер, жогорку иштеп аткан адамдар, заттар ушу биз Ирак тилекте эл журтубузду бир кытырып келип, бир сурап койбой койду, ушуга каршы нааразычылыгым бар. Майли төрөгөн апасына мен миңертеме ыраазымын. Şu bala törөп берип, элдин сактайм, жерин сактайм деп, кыздардын намысын колдойм деп баргандыгына мен балама ыраазымын. Ошончолук болгондон кийин жогорку жакта иштеп, үстүбүздө турган элдер тетиги кара сууга бараткан жолдон өтө албай, менин туугандарымдын бири келе албай атат. Мен Нарман деген жерди кыйын болсоң кел деп атат.
şu yerden bir gelip bir şu açıp Kur'an okuyacak tuğandarın bir gelip. Şu an tokat olsun. Şunu çoğurku jaktan suranam gelip açыңızдар, eldi tınçıtısın. Jakşı saylı. Ben o kızlardı korgoğun için ben balam geçsem ez. Ne diye alsın? Bana balam sürekli. Atı canınızı saklayın. Atım atası. Men atım Koçkarbay. Maçkar bolcazlar. Var bizele. Balan sürekli alıp koyalım. Sizler kalmasınlar. Bak bak. Siz pasına verin. Kalma, dur. Pasına parmak. Bunu.